буга чейинки 4 беттеште жеңилүү ызасында упай бар. Өзбекстанда дагы 6 упай бар. Андыктан жок. Бул Кафа Футзал Кап 2023 биз азыр беттешти оюнду баштаганга даярбыз. Ышкырык жаңырды. Дагы бир рет эсиңизге салып коелу. Бул фунда оюнчулардын саны аз. Биздики деле бир топ азайып кетти. Ал учурда соккунумда Уланбек. Ошондон калтырбоо керек. Жана кандай керемет соккун ишке ашырып гол жаратты. Деп жаратып олтуратына карасаңыздар, топты алды. Мына көрүңүздөр, бир эпкинде. Максат Алимов топ азыр бул соккудан кийин сөздү улайлы, Дениз Амандык уланыш болгонго азырынчалар жетише элек. Жана азыр бул жакта алгачы Данияр Талайбеков, андан Нарматуу футзал сүйүүчүлөрү Өзбек жакшы көтөрүп берди. Сокку өтө сапатай менен. Өтүгө азыр бул кандай комбинация жана гол. Абдулла Салиховду көрсөтөт. Мына карасаңыздар. Чечүт. Азыр кандай мына сокку гол жаралышы керек. Бирок тирөөштөн кайтты. Буштан топ оюнга кошулду. Жана Ропиев, караңыздар, кантип биздин жолубуз болуп кетти. Кайрадан чабуу биздин оюнчулардын кыймыл аракети жайла түшкөн сыяктуу, жана аны албетте пайдаланып кетишти. 3-чү гол. Мына карасаңыздар. Буттун учу менен бир аз ыңгайсыраак келген Мухаммед Аскарбеков. Жана бул жерде гол жаралган жок. Артка бергенге да мүмкүнчүлүк болбоду. Бектур Ильясов артында. Анын карамагында бир гол бар Мухаммеддин. Дарбаза бош. Андыктан дагы бир гол. 4-0. Бүгүн Өзбекстандын 4 голун 4 башка оюнчу киргизди. Мына карасаңыз, сирена эми гана жаңырды, бирок ага чейин эле оюнчулар бири-бири менен кол алышып баштаган эле. 5 беттеште 5 жеңилүү менен Кыргызстан